Саламатсыздарбы мекендештер. Менин атым Мирбек. Мен Россияда адвокат болуп эмгектенем. Бүгүн болсо көпчүлүк биздин мекендештердин тынчын алган ДМС жөнүндө же болбосо страховой медицинский полис жөнүндө айтып бере турган ниетим бар. Бул болсо азыркы маалда Москвада 2011 жылдан бери Санкт-Петербургда ошол ДМС жок болгондугу үчүн, же болбосо медицинский страховка жок болгону үчүн соттун чечими негизинде биздин жарандар выдворение болуп жатышат. Негизги ушул чечимдер боюнча Москвада жакында эле кабыл алынып, Москванын 2 райондук соттордо активдүү колдонуп жатат. Бул болсо Измайловский районный сот менен Перовский районный соттордо. Эми бул эреже негизи мыйзам чегинде жазылганы менен бул чечимдер несправедливый деген ойдомун. Эмне үчүн дегенде, анткени ошол милдеттүү түрдө биздин жарандарга керектүү дегени менен бул ДМСти колдонуп жүрүүгө мамлекет тарабынан эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Жана ошондой эле ушул чечим болсо Россиянын эл аралык келишимдерине карама каршы болот. Жана ошол эреженин негизинде, эгер эрежени карап көрсөк, бул эрежеде такма-так айтканда иностранному гражданину не разрешается в случае, если в момент пересечения границы не предоставил полис медицинского страхования деп айтылат. Бул айткан менен эгер ушуга көңүл бурсак, бул жерде чет элдик жаран деп турат, иностранный гражданин деп турат. Өзүңүздөр билесиңер, Россия Федерациясында чет элдик жарандардын ар кандай түрлөрү бар. Бул жерде визовый порядок бар, жана безвизовый деген порядок бар. Жана ошол жерден медицинский страховой полис болгону менен ошол медицинский страховой полистун ошол страховой случайда болгон жардам берүүнүн көлөмү, же болбосо орусча айткандай объем выполняемых медицинских услуг деген көлөмү жазылган эмес. Ошол себептен бул чечимдер Россия Федерациянын эл аралык келишимдерине жана Россиянын өкмөтүнүн чечимдерине карама каршы келген эрежелери бар. Ошол эрежелердин негизинде акыркы маалда бул ДМС боюнча 5-6 жалобаларды жазып бердим. Ошол 5-6 жалобалардын негизинде жазылган жалобаларды канааттандырды. Ошол себептен эгерде ушул сыяктуу ДМС боюнча көптөн көп суроолоруңар болсо, кайрылсаңыздар болот. Жана башка ушул сыяктуу выдворение, депортация, кара тизме, же болбосо Россияда жүрүш-туруш эрежелери боюнча сурооңор болсо, комментарийиңарда же болбосо личкага жазсаңыздар болот. Ошолордун негизинде мен кийинчерээк видео аркылуу түшүндүрмөлөрдү берип турганга аракет кылам. Эгер андан башка ушундай видеолорго да кызыксаңыздар, Одноклассникте, Фейсбукта же болбосо YouTube каналыма кошулсаңыздар болот. Рахмат.